Адамдын ийгиликтүү болуусу, анын өзүнүн тандоосу. Бардык жерде бизде тандоо. Ийгиликтүү болом десең дагы, ийгиликсиз болгон дагы адамдын өзүнүн тандоосу экен. Ийгиликсиз адамдар Кудайдын буйруганын көрөбүз да эми деп жашоонун агымы менен кете берет. Ал эми ийгиликтүү адамдар жашоомду өзүм өзгөртүп алам деп тагдырды өзүнүн колуна алган адамдар. Башкача айтканда, жашоосунун кожоюну, жашоомду өзүм түзөм деп жоопкерчиликти алат. Эң өкүнүчтүүсү, ийгиликсиз адамдар кеч түшүнөт экен. Турмушумду өзүм эле жасап алсам болмок экен деп, уже ден соолугу кетип, карып колунан эчтеке келбей калганда өкүнүп калат экен. Ошон үчүн, өкүнбөш үчүн, жашоодо татыктуу жашаш үчүн биз билим алып турушубуз керек. Атайын окуулар бар. Кантип жалкоолугуман арылсам болот? Кантип миллионер болсом болот? Адамдар менен кантип мамилени оңдосо болот? Жана башка. Жашоону кантип жакшы жакка өзгөртсөм болот деген суроолорго билим алып, окуп, жооп таба алсак болот экен. Ошондой сабактарды берген көптөгөн коуч тренерлер бар, бизнес коучтар бар, психологдор бар, жана башкалар бар. Ошондой окууларда окуганда деле биз бир эле жолу угуп койгондо болбой калышы мүмкүн. Бирок кайра сабак угуп, айткандарды жасай беришибиз керек. Адамдардын ийгиликсиз болуп калган себеби баары эле баштайт экен, бирок таштап салышат экен. Орто жолдон таштап салбаш керек экен эң башкысы. Анан бир сөздү эле кайра уга берсек, балким 200-чү жолу ошол жетон сыяктуу болуп мээңизге кирип калышы мүмкүн. Ошол билим эле сизди кармап калып, ошону менен ийгиликтүү болуп кетишиңиз мүмкүн. Бул сөздү уккан мен аны билем деп эле көңүл бурбай койбой, ким айтса дагы билим алып турушубуз керек. Мотивация адамга дайыма керек. Биз жашообузда дайыма мотивация алып турушубуз керек экен. Биз душту кандай алабыз? Кээ бири күндө түшөт, кээ бири бир жумада бир түшөт. Ошондой сыяктуу эле адамга дагы мотивация душтай эле керек болот экен. Биз билим алып турганда мотивациядан сырткары инструменттерди да каалабыз. Кандай жол менен жетебиз ийгиликке деген. Азыркы биздин жашообуз, чөнтөгүбүздө канча акчабыз бар? Кандай бизнес кылып атабыз? Биздин кандай ден соолугубуз бар? Жаныбыздагы адамдар менен биздин мамилебиз кандай? Ошонун баары биздин өзүбүздүн чечимдерибиздин жыйынтыгы. Бүгүнкү чечимибиз сиздин эртеңки күнүңүзгө результат берет. Кандай чечим аласыз, ошого жараша келечегиңизди түзүп аласыз. Булардын баары биздин оюбуз аркылуу болот. Биздин сабак укканыбыздагы ааламдын бизге берген мүмкүнчүлүгү билим ал деген. Демек сиз ушундай билим алгыңыз келген, ошондой оюңуз болгон. Эгерде биз ийгиликтүү болом деп чечим, бизде ийгиликтүү болом деген чечим болсо, биздин чечимдерибиз бекем болуш керек. Дагы бир вариант болбош керек. Бирдемкени жасайм дегенде, эгер дагы бир вариант болсо таштап коюшубуз мүмкүн. Мисалы, кайык менен сүзүп барып бир аралга. Анан кайыкты байлап койсоңуз, сизде вариант бар болот. Менин кайыгым бар, кетип калам деп, кайра деп. А эгерде кайык менен барып кайыгыңызды өртөп салсаңыз, кайра кете турганга эчтеке жок. Ошол жерде өзүңүздүн болгон аракет жөндөмүңүздүн баарын көргөзүп, условия түзүп, үй салып, жашооңузга эмне керек, ошонун баарын жасап аласыз. Даже заниматься эте турган фитнестен бери салып, жашооңузду бактылуу кыла турган шарттын баарын түзүп аласыз. Эмнени жасай алсаңыз, ошонун баарын жасайт болчусуз. Эгерде бизде ийгиликтүү болом, миллионер болом деген чечим болсо, биз ошону гана бекем кармашыбыз керек. Башка варианты жок, ушуну гана кармашыбыз керек. Башкача айтканда, кайыгыбызды өртөшүбүз керек. Бизде башка вариант болбош үчүн. Анан 5 секунд деген эреже бар экен. Мисалы, эртең менен турганда ойгонор менен 5, 4, 3, 2, 1 деп санап туруп, секирип турушубуз керек экен. Турганда да жакшы настрой менен болушу керек. Өзүбүзгө өзүбүз дем күч берип турушубуз керек. Бул эрежени жашообуздун бардык тарабында колдонсок болот экен. Мисалы, азыр үй жыйнашым керек деп ойлосоңуз, эгер ойлонуп отура берсеңиз, ошол бойдон отуруп калат экен. Биздин мээбиз жалкоо болот экен. Ал бизди эс ала бер деп турат экен. Биз мээбизге ойлонтконго жеткирбей, 5, 4, 3, 2, 1 деп санап туруп, дароо туруп кетүүнү жасашыбыз керек экен. Ошентип биз ар бир кыла турган ишибизди 5 секунд эрежесин колдонуп жасашыбыз керек экен. Ошол 5 секунд эрежеси бизди жалкоолуктан арылтат. Мисалы, биз бирдемкени ойлойбуз, бирок кайра айнып кетебиз. Ошонун баары жалкоолук. Ошол дагы адат болуп калат экен. Ойлонуп отура берген дагы адат экен. Ошон үчүн биз
мени ойлоно электе туруп кетип калсак дагы бул дагы адатка айланат экен. Ар бир нерсени кайталай берсек эле баардыгы адатка айланат экен. Ал биздин подсознаниябызга бетондой болуп орноп калат экен. Ошондуктан 5 секунд эрежесин жашообуздун ар бир кырдаалында киргизишибиз керек.